Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar. Sabaqtары сулантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу себептер, жолдор. Ошол себептерден бисмиллах ат-тасмия зикрин баяндап атканбыз. Кайсы орундарда тастыкталып келген ошол шайтандарды куучу орундарды эгер айтып кетсек, бүгүн ошол бисмилла деген зикир үйдөн чыккан маалда дагы айтылат. Үйдөн чыккан маалда. Жабир Анас радыйаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде ким үйдөн чыкканда мынау дуаны айтса дейт: бисмиллахи таваккалту алаллахи ва ла хаула ва ла куввата илля биллахи деген дуаны айтса, ага айтылат дейт: сага жетиштүү болду, сен коргоодосуң жана түз жолго салындың, хидаятка салындың деп айтылат, жана шайтан ошол кишиден качат дейт, тосулат дейт ошол кишиден. Бөлөк риваятта шайтан айтат дейт. Шайтан бөлөк шайтанга айтат дейт: хидаятка салынган, ага жетиштүү болгон, корголгон адамга кантип сен алың жетет деп. Кыскасы ошол эгер карап келсек, бисмиллах менен башталып атат. Бисмилла таваккалту алаллах ва ла хаула ва ла куввата илля билля дегенде шайтан өзү күбөлүк берет. Мен бул корулган, тосулган, хидаятка салынган, ушул айткан сөзү ага жетиштүү болгон пендеге алым жетпейт деп өзү мындайча айтканда күбөлүк берип атат. Бөлөк хадисте Салама энебизден келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эшикке чыкканда пайгамбарыбыз мынау дуаны айтчы дейт Салама энебиз: Аллахумма инни аузу бика ан адилля ау удол ау азилля ау узал ау азлима ау узлам ау ажхала ау юджхала алей. Ушул дуанды айтчыкен, ушул тастыкталган эшикке үйдөн чыгып аткан маалдагы дуалар болуп келет, жана ушул дуалар шайтандын зыян беришине, жакындашына тоскоолдук болуп берет. Кийинки тастыкталып келген шайтанды качыра турган ошо тасмияны айта турган жер бул үйгө кирип аткан маалда. Азыр чыгып аткан маалда айтсак, азыр эми кирип аткан маалда дагы ушул бисмиллах менен кирилет. Жабир радыйаллаху анхумадан келген хадисте Жабир айтат: мен пайгамбарыбыз мындай деген уктум дейт: кимде ким үйгө кире турган болсо, Аллахты эстеген болсо, ошо кирер маалда жана кирип туруп тамак ичкенде Аллахты эстей турган болсо, шайтан айтат дейт: силерге жатагана жок бул үйдө деп, жана тамак дагы жок деп. Ал эми кимде ким кирерде Аллахты эстебей, жана тамак жердин астында Аллахты эстебесе, анда силерге бул үйдө тамак дагы бар, жатагана дагы бар деп айтат дейт шайтан. Ошол үчүн мындайча айтканда бисмиллах киргенде бисмиллах менен, тамак жерде бисмиллах менен баштасаң, биз айтып кеткендей, шайтандын сага зыян берүүсүнө мүмкүнчүлүк бербейсиң деген сөз. Жана бөлөк хадисте Абу Малик ал-Ашариден келген хадисте имам Абу Дауд риваят кылат. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан дейт: кимде ким үйгө кире турган болсо, мына бул дуаны айтсын дейт: Аллахумма инни ас'алука хайрал маулажи ва хайрал махрадж. Бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харажна ва аля роббина таваккална. Андан кийин киргенден кийин үйдөкүлөргө салам берсин дейт: Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху деп. Ошентип, бул жакшы шарияттын адептерине кирет. Ушул дуаны бисмиллах менен баштап үйгө кирип туруп, анан дуаны айткандан кийин үйдөкүлөргө ким киши болсо дагы болбосо дагы салам берүү бул эң чоң бир шарияттын адептерине болуп эсептелет. Себеп дегенде үйдө адам жок болсо дагы периштелер болушу мүмкүн, мусулман жиндер болушу мүмкүн, ошолорго салам берген болуп келесиң. Ушул жерден токтотуп турабыз сабагыбызды. Адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз. Бүгүнкү дуа сапарга чыгып аткандагы дуа. Мурунку сабакта
унага отура турган дуаны айтканбыз, отуруу маалында. Бүгүн сапарга кимде ким чыга турган болсо ушул дуаны айтыш керек. Имам Муслим риваят кылат, Абдуллах ибн Умардан айтат. Абдуллах ибн Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапарга чыгып атканда дейт, унаасында отурганда төө болчу, пайгамбарыбыз көбүнчө төөгө отурчу. 3 жолу Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп айтчу дейт. Отургандан кийин мындайча айтканда, Аллахтын улуктугун, бийиктигин сезген акыбалда. Себеп дегенде Аллах бүт нерседен чоң зат. Бүт нерседен кудуреттүү зат. Ошону өзүң сезе билген акыбалда, ошон үчүн ушул такбирди айтасың. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп, анан кийин Субханаллази саххара лана хада ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля роббина ла мунқалибун деп туруп айтып туруп, анан мына дуаны айтчу дейт. Аллахумма инна насалука фи сафарина хада al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hada wa atwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa kabati al-manzar wa su'i al-munqalab fil mal wal ahli деп ушул дуаны айтышкан. Бул жерде өзүңдүн алсыздыгыңды билгизген акыбалда ушул дуаны айтасың. Мааниси дагы ошол нерсеге далат кылат. Дуалардын көпчүлүгү эле бардыгы Аллахка болгон өзүңдүн алсыздыгыңды билдиресиң. Бул дуанда мааниси дал ушул нерсеге далат кылат. Айтып атат бул жерде, бул дуада: Аллахым, ошол сапарда биз сенден жакшылык жана такыбалыкты сурайбыз. Мындайча айтканда, сага моюн сунууга мүмкүнчүлүк сурайбыз, жана күнөөлөрдөн тосулганга дагы мүмкүнчүлүк сурайбыз, күч кубат сурайбыз. Жана сага жаккан, ушул сафарда сага жаккан амалдарды жасоого сенден мүмкүнчүлүк сурайбыз, жана күч кубат сурайбыз. Жана ошол сапарыбызды бизге жеңил кылып бер. Жана узак сапарды бизге жакын кылып бер. Жана ушул сапарда бизге жолдош болуп бер. Мындайча айтканда, бизди ошол сапарда эч кимге таштабай өзүңөн бөлөк. Дайыма биз менен бол. Жана бизден кийин үй бүлөбүзгө карамак болуп бер. Өзүң кара. Ошол биз сага тапшырдык үй бүлөбүздү, мал мүлкүбүздү. Жана ошол сапардын машакаттарынан, кыйынчылыктарынан Аллахым сенден коргонуу сурайбыз. Жана жүзүбүздү суута турган нерселерден коргонуу сурайбыз. Жаман акыбалдардан. Биздин үй бүлөбүздү жана мал мүлкүбүздү. Жана акыбалдын жаманына өзгөрүшүнө дагы сенден коргонуу сурайбыз. Кыскасы, жалаң ошол пенде ошол дуада өзүнүн Аллахка болгон кордугун, алсыздыгын, муктаждыгын билдирет. Жана Аллахтын ушул нерсеге, бүт нерсеге кадыр экендигин билдирет. Ошол себептен эгерде кимде ким ушундай акыбалда айта турган болсо, ошол дуада айтылган нерсенин баардыгын Аллах Таала орундатып берет. Аллах Таала эң негизги сафарды бизге жеңилдетип берсин. Эң негизги сапар бул өлүмдөн кийинки Аллахка болгон сапар. Ошон үчүн бул сапарда ушул дуанын эң негизги пайдасы, киши сапарга чыгып атканда ошо өлүмдөн кийинки сапарды өзүнүн этибарына алыш керек. Ошол узак сапарда. Киши өлгөндөн кийин сапары башталат. Ошон үчүн ошол сапарга чейин даярданып ал деген чоң бир ибрат турат. Ошон үчүн Аллах Таала бизге негизги сапарда бизге жеңилдик берсин. Жана болгон күнөөлөрүбүздү, билбей саң күнөөлөрүбүздү кечирсин. Жана соопторубузду эселеп берсин. Жана шайтандын ар кандай зыяндарынан бизди сактап, ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.